5 ай мурун президент Камбарата 1 ГЭСинин курулушунун алгачкы этабына старт берген. Анда көпүрө, туннель, жолдор, көмөк чордон жана вакталык шаарча курулушу камтылган. Андан бери долбоорду каржылоо маселеси чечилди. ГЭСти 8 жылда бүткөрүү пландалган. Жыл сайын 1 миллиард 555 миллион 600 миң сом бюджеттик кредит бөлүнүп турат. Курулуш иштерин Нарын гидроэнерго курулуш ачык акционердик коому жүргүзөт. КМШ мамлекеттерине эмгеги сиңген энергетик Бекбол Маматбеков Камбарата ГЭСи өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн өтө зарыл болгон эң ири энергетикалык объект болорун белгилейт. Долбоорго 3 миллиард доллар каражат керектелет. Камбарата бирди курмайынча маселе чечилбейт. Токтогул суу сактагычын толтуруш керек. Анын көлөмүн 16-17 миллиардтан кем эмесе маселенин баары чечилет болчу. Абдан туура чечилет болчу. Ошон үчүн азыркы мамлекеттин жетекчилеринин, министрликтин, башка ушуга тийиштүү органдардын ГЭСти курууга баягы максат кылгандарына мен ыраазы болуп атам. Камбарата бирде куруп бүтсөк, анда жанагы токтогул суу сактагычында жылына 5 миллиарддан суу сакталып, 6 миллиард киловатт час электроэнергия жанагы Каса 1 боюнча экспорт кылганга күчүбүз жетет. Өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу артыкчылыктуу багыттардан Кыргызстандын экономикасына пайда алып келе турган Талас облусундагы 25 мегаваттык кубаттуулуктагы 3 генераторлуу Баласаруу, 100 мегаваттык Нарын облусунун гидроэнергетикасынын локомотиви делген куланак өңдүү бир катар ГЭСтер курулуп жатат. 4 өлкөнү бириктирген Каса 1000 долбоору Кыргызстан менен Тажикстандан чыгарылган электроэнергияны импорттоого шарт түзөт. Эксперттер аталган эл аралык энергетикалык ири долбоорлорго өлкөдөгү салынып жаткан ГЭСтер таасирин берет дешет. Энергетика экономика тармагына эбегейсиз пайда алып келүү менен катар айыл чарба жерлерин сугат суу менен камсыздоого дагы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Булардын баардыгы бул акыркы жылы өкмөт өзүнө программа кабыл алып, ошол программанын негизинде ушул ГЭСтердин баардыгынын курулушу улантылып жатат. Бул ГЭСтердин, конечно, Кыргызстанга өтө чоң таасири бар. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстанда 3 миллиард киловатт саат электроэнергиянын жетишпейт, талап кылынып жатат. Ошол 3 миллиард киловатт саат электроэнергияны иштеп чыгарыш үчүн ушул ГЭСтердин салымы чоң болот. Ошон үчүн бүгүнкү курулуп аткан ГЭСтердин баардыгынын салымы ошол Каса 1000 проектисине дагы таасир этет. Биз ал жака жакшы, мисалы коммерциялык негизде электроэнергия сатканга чоң мүмкүнчүлүк алабыз. Учурда дүйнө эли энергияны кайра жаралуучу булактарын өндүрүүнүн ар кайсы жолдорун издеп жатат. Кыргызстан бул багытта өзгөчөлүккө ээ. Маселен, өлкөдө 20-25 мегаваттык ГЭС сала турган 240 дарыя бар. Анын дээрлик бардыгы чакан ГЭС курганга ылайыктуу. Бул багытта мамлекеттик маанилүү делген республика аймагындагы 23 дарыя тандалып алынган. Ар бир областта среднем бирөөндө гана бирөө Таласта, калганда 3-өө, 2 областта, калган 4 областта 4төн бар да. Ошо 23-үндө чакан ГЭСтин дагы күчтүүлөрүн салса болот. Анткени суу ошончо көп да. Ошол жерге биз акча таппаган инвестор менен кичинекей салып койсок, ал 100 жылдан ашык ошол жакшынакай сууду ээлеп калат да жанагындай. Вот ошон үчүн биз ошол 23-ü 180 мегаватт где-то 1 миллиард киловатт саат жылына чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Азыр ошонун бизге өкмөт каражат бөлүп берүүнүн үстүндө, каражат бөлүп берсе биз азыр баштады ошол иште жанагы ошол 23-үнө биз техника экономикалык негизде түзөбүз да мамлекеттин каражатына. Кыргызстан суунун башында туруп 3 миллиард киловатт саат электроэнергиясына таңкыстык бар. Өлкө эгемендик алган жылдардан бери ГЭС курулган эмес. Эми гана салына баштады жана бардык потенциалдын 10 гана пайызы колдонулат. Сүйүн Айтагайева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.